Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Түз эфирде Аян телеканалынан насихат көрсөтүүсүн көрүп жатасыздар. Кызмат достордо мен Айжамал Каразак кызы жана Дил Мүрөк адеп ахлак маданият борборунун мүдүрү Өзбек Ажы Чотонов. Бүгүнкү биздин темабыз кайын журт менен болгон мамиле. Тагыраак айтканда биз мурдакы көрсөтүүдө келин менен кайынэнин ортосундагы мамиле же болбосо күйөө баланын кайын журту менен болгон мамиле деген теманын тегерегинде сөз кылганбыз жана ошондо биз сөз берген болчук, эмки көрсөтүүдө ушул эле теманы улантабыз деп. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз теманы улантуудабыз, бирок бүгүн биз көбүрөөк ушул кайын журт менен болгон мамиле деген тегерегинде сөз кылмакчыбыз. Тилекке каршы бүгүн биздин телефон байланыштарыбыз жок экен, техникалык себептерден улам. Ошондуктан биз сиздер менен түз байланыша албайбыз, бирок ошого карабастан сиздердин суроолоруңуздарга жооп берүүгө аракет жасайбыз. Тагыраак айтканда, мурдакы көрсөтүүлөрдө бизге аябай көп телефон чалуулар болгон экен. Баарын биз эфирден кабыл алганга үлгүргөн эмеспиз. Мына ошол суроолорду бүгүн мен агайга суроо катары берип сиздерге жооп алып бермекчибиз. Андыктан урматтуу телекөрүүчүлөр, мурдакы көрсөтүүдө берилген суроолоруңуздарды биз эфирге чыгара албай калган болсок, бүгүнкү эфирден ошол суроолоруңуздарга жооп алып алсак болот. Тагыраак айта кетсек, бүгүн биздин темабыз кайын журт менен болгон мамиле. Салам алейкум агай. Студиябызга кош келипсиз. Кош болуңуздар. Бүгүн биздин темабыз үчүнчү жолу кетип атат, ушул эле тема. Мындайча айтканда, ууланып атат десем болот. Ошо уулап кеткендин себеби эмнеде? Бул аябай бир чоң маселеби же кызыктуу болгондугу үчүнбү? Бул маселе ар бир үйдө күндө болуп аткан маселе. Кор болуп атышат, ушуну билбегенден ажырашып атат, чыр чатак болуп атат, жашоо бактысыздык болуп атат. Ушундай эң бир жөнөкөй нерседей көрүнгөн нерсе, мисалы, мына күнүмдүк турмуштук нерсе. Анткени мына бала, келин, кайната кайнене күндө бир нече жолу мындай мамиледе болот да. Мисалы, туура эмес чай куюп койду, туура эмес карап койду, туура эмес сүйлөп койду, кайнене урушуп койду, кайната наразы болуп койду, дагы башка ушудан көптөгөн нерсе чыгышы мүмкүн. Же күйөөү аялына тартып койду, же энесинин тилин алып койду, анан ушул маселеде аябай көптөгөн нерселер бар. Анан ошодон көп чыр чатат, түшүнбөстүктөн. Өзү негизи ушул аябай түшүнүктүү болуш керек, ушул нерсе эреже болуш керек. Ошол эреже менен жашаса, ошо мына ата-бабалар илгери эч кандай ажырашпай, урушпай, талашпай, бир үйдө жашагандан кийин сыйлашып, бири-бирин урматташып, бири-бирин карап, жакшынакай жашаганда. Азыр качмай, талашмай, качып кетмей, дагы бир нерселер да. Агай, ушул эмне себептен ушундай ажырашуу мындай бир оңой болуп калды? Мурда илгери мисалы аял заты кеткенден коркчу да, мисалы өзүмдү өзүм кантип багам, кайсыл жакка барам, мен ажырашып алып эмне кылам деп көп нерсеге чыдап жүрө берчү да. Бүгүнкү күндө болсо андай жок. Бир аз эле чыр чатак чыкса эле ажырашам деп чыгышат да. Бул биринчиден салт жоголду да. Салт деген эреже. Динибизде жоголду, динибизде чоң эреже, биринчиден кезекте дин чоң эреже. Дин ата-энени жакшы карагыла, ата-энени жакшы карагыла, ата-энени ыраазы кылгыла деп аябай жакшы тарбиялайт да. Анан жок. Анан салт. Бул салт да эреже, ар бир салт өзүнүн динине ылайыктап, анан эреже кылып да. Анан дини жок элдердин дагы салты болот. Алар дини жок, бирок өздөрү түзүп алган салт бар да. Анан ошо салты менен жашап, ийгиликтүү жашачу да. Мисалы, оюнда да келчү эмес да. Мен кетип калайын. Мисалы, мына ирге аял кетсе каяка барам деп ойлочу да. Анткени үйүнө келсе, келин ээлеп алган. Келин киргизбейт, батырбайт үйдө. 2 күн, 3 күн эптеп келин чыдайт. Анан 3 күндөн ашып жүрсөң, келин казанды калдыратып, Мүнөзүн көрсөтүп, нервини чатетип, чыртайып, акырын кет дегенде аракет кылат. Мисалы, мына азыр көп кыздар качып барат үйүнө. Анан жүрөт 10 чакты күн, анан кийин жана келиндин немесин көргөндөн анан кокуу берде батпайт турбайбы? Берде орун жок экен мага деп, анан кийин каяка кетет, анан балдарын таштап алып, ошо тай негизине. Анан кийин кетип атат да чоң шаарларга, Москвага же башка жака, Бишкекке. Анан балдар да бактысыз,
күйөө да бактысыз, ошол аял өзү да бактысыз болот да. Ошол нерсени мисалы энелер да жакшы билбейт. Энелер келип кызына айланайын кызым, келбе. Насмерть. Жок берди орун сага. Чыктың, бүттү, чийден чыккар деген ошо насмерть. Келбе бияка, жок орун сага. Батпайсың деди. Ал эмес келин жок болсо да батпайт. Кыз киши бир кеткенден кийин, жана мынагу куш уядан чыккандан кийин кайра кайтпайт да. Дал ошондой. Ошо кыз да өзүнүн уязына кайта албайт, кайткысы келбейт, анткени жакпайт да, жагымсыз болуп калат. Телекөрүүчүбүздөн мындай суроо келген экен, агай, үйлөнгөнүңүздөн кийин аялым бат эле бөлүнөлү деп жатат. Негизи ата эне менен канча убакыт жашашым керек деген суроо келген экен. Ата эне менен мисалы ата энени карай турган киши жок болсо, ата эне менен дайыма жашаш керек. Же жанына эле үй куруп алып жашаш керек да. Ошо ата эне күндө каралып тура турган болуш керек да. Ошо тамагы, кийимдери, төшөнчөсү, үйүнүн тазалыгы бүт баары каралып тура турган болуш керек. Ошон үчүн ата эне эркек баланы ошон үчүн багат да. Ошон үчүн балалуу болгусу келет. Мен карыганда күчүм жок болгондо, кемпирим да картайып калганда, кийим жууа албай калганда, ошо келин алып келип алып, ошо биздин кийимибизди таза жууп, биздин төшөгүбүздү жумшак салып берип, бизге жакшынакай оокат жасап берип, ысык чай берсин деп. Анан ошон үчүн дайыма жакын болуш керек. Анан эгерде дагы кийинки уулдар бар болсо, 3-4 жыл, жана мен айтам обкатка деп. 3-4 жыл кайнене ошо келинди жакшылап тарбиялап алыш керек, жаңы шарттарга көндүрүш керек. Мисалы кыз мүмкүн энесинин төрүндө эркелеп эч нерсе кылбай жүргөн да, ошентип чоңойгон. Бирок кайнененикине келгенде, кайнененикинде башка шарт да. Анан ошо башка шартка кайнене көндүрүш керек да. Мына мисалы кыз деген билишет да, мен башка үйгө бүлө болуп келатам, мен ушулардын түбөлүктүү бүлөсү болом, булар менин ата энем дегендей түшүнүк болуш керек да. Булар менин. Мисалы эркек эч качан кайнатасын, кайненесин менин атам, менин энем дебейт да. Жөн эле мындай фиктивный ата апа деген эле бар, фиктивный. А бирок эч качан жана өзүнүн атасы энеси деп койт. Мисалы эркектин ата энеси, өзүнүн ата энеси, келиндин кайната кайненеси ата энесиндей болот да. Мына ошондой шартта болгондо бүт баары туура болот, өз ордунда болот да. Анан мисалы мен азыр мындай нерсени айткым келет да, мына азыркы адамдар өзүнүн кызын эркек баладай көрөт да. Мына элдин кыздары үйүн ремонт кылып берип атат. Элдин кыздары үйүн толтуруп коюп атат. Деп мисалы мына көл менен нарын тарапта карашын кызын көтөрөт экен да. Кыз көтөрүш керек экен. Анан эми мен мындайча айтканда күйөө баласы болуп калат. Мен айттым, силерге кандайча бул кызыңарды ушинтесиңер. Бул деген кыз деген күйөө баланы кайта атсыңар? Жок, биз куданы айтабыз. А сенин куда силерге кандай тиешеси бар, силердин карашыңар өткөнгө? Мен кааласа кылат, анан кааласа кылбайт, биздин салт ушундай дейт да. Анан мен айттым, силер ошо колунда барбы, жокпу, анан силерге күйөө балага коятсыңар да мойнуна. Куда дейсиңби, кызым дейсиңби, баары күйөө баланын мойнуна түшөт. Кызыңды күйөө балаң болуп аткандан кийин, мисалы кыз көбүнчө кыз иштебейт. Иштесе улам эле жанагындай эмеге чыга берет, декретке чыга берет, анан кийин иштей албай калат. Мисалы баланы 2-3 жыл багат, анан каяктан иштейт да. Көбүнчө да. Эгер нормальный болсо, анан жанагындай төрөгөн европейский болсо, анда бир жөн да, анда өзүн өзү багып, эч кандай кыйынчылыктар жок да. А бирок жанагындай шарттарда бирөө багыш керек да ошо кызды. Дагы суроо келиптир, агай, күйөө баланы пайгамбар сыйлаптыр дегенди кененирээк айтып койсоңуз деп. Ушул күйөө балага болгон мамиле. Күйөө баланы пайгамбар сыйлаптыр дегени, күйөө бала атадан кийин ошо кыз үчүн ата энедей да. Ушундай улуу даражада. Менин кызымды эми сен багасың, айланайын күйөө бала. Эми жакшы карап кой дегендей да. Мисалы
ей карап кой деп эмес. Ызат менен, Ушундай жумшактык. анткени буйруй албайсың. Анткени башка бирөө сенин кызың атканда ага көз карандысың да. Ошо кызымды бир нерсе коргулуп койбосо экен, башка. Анткени кийлешейин десең, ажырашып кетиш мүмкүн. Ошон үчүн биз жанагындай сый көргөзүп, урмат, сый. Анан мисалы мына сыйда болушат, сыйда. Өтө сыйда, мында өтө алыс. Улам эле кийлешөрбөй, улам эле ага акыл насаат үйрөтө бербей, бир жанагындай претензия деп коет да, бир кемчилигин айта бербей, ушундай ошо сенин үйүң деп. Сенин үйүң өзүң кара. Мына кызымды бердим, эми сен жакшынакай башкар. Жакшынакай кара, анан кийин мага келип улам эле сенин кызың антип атат, сенин кызың антип атат дебе. Мен сага бердим. Сен кожоюн эми мындан ары. Жакшылап кара. Анан кийин келип өзүң жумшак кармап алып, кой берип коюп, анан кийин кыз тилим албай жатат. Өкүнүп калат, Деп айтпа. Бергенде сага бергенде айланайын. Эреже ушундай башкар, жакшынакай. Башынан баштап башкар. Анан кийин айтпа, мага претензия койбо. Мына бергенде сага жакшынакай кыз берип атабыз. Тил ала турган, тарбияланган кыз берип атабыз. Анан кийин өзүң кой берип алып, ошону гайказын бош кармап. Анан мага келбе. Ушул сөзүңүзгө улай бир суроо келиптир. Кызымды өзүм тарбиялап өстүргөм, жана ага тарбиясы мыкты болгонуна ишенем дейт. Анан турмушка узатсам 1-2 айдан кийин эле эч нерсе билбейт экен деп кайра алып келип коюш дейт. Ушинтип кызымды булгап анан таштап коебу же шариятта ушундайбы деген суроо келиптир да. Мындайча айтканда 1-2 айдан кийин эле бир аз эле бир нерсеси жакпай калса эле кайра алып келип салган. Жана сиз айткандай өздөрү балким карай алган эмес, же болбосо өздөрү же сиз айткандай гайкасын бура алган эмес да, анан кайра алып келип коет. Буюм алган сыяктуу. Жакпай калып кайра алып келип салат. Бирок ошол кыздын тагдыры тууралуу, келечеги тууралуу ойлонбойт да көпчүлүк учурда. Мисалы мындай да, өзү негизи алып атканда бизде калың дейт да. Бул калың деген өтө кымбат болуш керек да. Анагы чынында калыңды илгери аябай көп убара болуп чогултуп, кыйналып отурган алчы, анан кийин Баасы болчу, баалуу болмокто ошондо. Анан ошо аябай баркын билчү да. Анан азыр эч нерсе бербей алып аткандар бар. Анан кереги жок дегендер бар. Ой, мага кереги жок дегендер. Булар эң туура эмес кылат. Бекердин баасы бир нерсе деген макал бар. Татыбайт дейт, бекердин тузу татыбайт. Ошо бекер келсе, сыйлабайт деле. Ой, сен дейт эртең деле алам деп. Оңойдой көрүнөт да анткени. Бирок ошо жанагындай көп убарачылык менен, аябай изденип жүрүп, аябай кыйынчылык менен алса, анан ала качып барып алып анан алат го. Ошондой болсо анда баркын карайт да. Анан бирок кээ бир кыздар баргандан кийин уккузу келбейт, оңолгусу келбейт. Ошо ата энесиникинде кандай жүрсө, ошондой жүргүзү келет да. Ал туура эмес да. Анда ошондо жанагындай аябай бекем кайненелер жеткизет да. Жеткиз бул жарабайт деп. Чынында мен айтам да, мына бракованный болгон, бракованный кыз ал жарабайт чынында. Азыр тилекке каршы ошондой брак көп чыгат да, заводской брак. Эч бир тарбия жок келип атат. Кыз чоңоюп атат, эч кандай тарбия жок. Эмнени билет? Сууланганды билет, музыканы билет, жигиттер менен шыңгылдашканды билет, интернетти билет, Facebook билет, оокат кылганды, тиричилик кылганды, дагы көп миң жумуш бар келиндин. Ошонун көбүн билбейт да. Анан эми билбейсиң, эми келем үйрөтөйлү. Мына кайнене үйрөтөт. Жок, Десе баш ийбейт. Баш ийбейт. Мына ошондой болгондо, анан кийин аргасыз да. Аргасыз кетти көп акча, кайран акча кетти. Кайран тойлор, кайран убакыттар бүт бар кетти. Бирок ушуга байланыштуу мындай бир менде бир окуя бар экен. 50 жыл чогуу жашаган жубайлардан бир киши сурайт экен да, кызыгып. 50 жыл чогуу жашаптырсыздар, сизде айылда баары эң мыкты үй бүлө катары билишет. Эч качан урушканыңарды көрбөйбүз, силердин сырыңар эмнеде десе,
күйөөсү жооп берет экен. Биз анткени жакшы жаңы алган буюмубузду аябай баркын билген. Ал эми жыртылган же сынган буюмду оңдоп түзөп кайра эле ошону колдонгонду билген заманда тарбияланып чоңойгонбуз деген жооп берген экен. Ошол сыяктуу бүгүнкү күндө балким кыз бир аз эми тарбиясы начарыраак болуп калса деле аны дароо эле баягы жеткире салбай, дароо эле урушуп салбай, кайра тарбиялап, анча мынчасына көз жумуп койсо деле болот. Ооба, мындай да келинге кайнене өзүнүн кызындай көрүп кабыл алыш керек да. Өзүмдүн кызым деп. Мына келечекте мен менен болот. Мисалы кызын берет да айтат, бул бөлөк киши бул. Кыз киши бөтөн киши, бул кетет. Бул калбайт, кетет. Бирок келген келин келет, ушул мен менен болот. Ушул менин бүт сырымды да ушул билет, жаманымды да ошол көрөт, жакшымды да ошол көрөт. Ушул менин орун базарым болот. Ушул менин балам менен өмүр сүрөт. Ошол менин үй бүлөм болот. Мына ошондой мамиледе болушат да. Анан ошондой болгондо бирок урушканга укугу бар. Үйрөткөнгө укугу бар кайнене. Айтканга укугу бар. Керек болсо катуу айтканга укугу бар да. Себеби дегенде ошонун тарбиясын жүргүзүп атат да. Мына үйдө ушундай болот тарбия. Ушундай болот биздин закон. Анан мына ушундай жашайсың, ушундай өмүр сүрөсүң. Анан албетте кайненелер жанагындай нарыктуу болсо, эрежени жакшы билсе, салтты жакшы билсе, жашоону жакшы билсе, аябай жакшы болот да. Анан бирок тилекке каршы ошондой кайненелер да аз да азыр. Келип келинди оңдоп турганга, мисалы мына унчукпай коет да. Келин чайды туура эмес куйду, унчукпайт. Деп тырчыйып коет, унчукпайт. Мисалы муздагыраак алып келип койду чайды. Же кеч алып келатат да. Отурат, күтүп отурат. Жарым сааттан кийин келет да чай. Унчукпайт. Анан баласы деле ойлойт, нормально болуп аткан экен деп. Демек, апама жагып аткан турбайбы? Апама жагып аткан деп. Келин ойлойт, апама ушундай эле жагат экен. Келет да, камыр чийки бышырып алып келип койду. Унчукпайт да. Да, мына ушул жерде да ката. Айтыш керек дароо. Дал ошол жерден оңдош керек. Айланайын, андай кылба. Мына мындай чап кел. Андай кылбай, мындай куй. Андай турбай, мындай тур. Мына ошол кайнене жакшы кайнене, айткан кайнене. Жана унчукпай жүрүп, анан кийин кетирген кайнене эң жаман кайнене. Ошол кайнененин ролу ошол келген кызды жакшынакай кылып тарбиялап алыш. Жана бизде макал бар, кыз кезинде баары жакшы, жаман катын кайрадан чыгат. Ошо жаман катын ошол үйдө башкарууну билбеген үй бүлөдөн чыгат. Ошо кайнене билбейт башкарганды, айта албайт. Бир окуя болду. Бир келин келип айтат, менин кайненем эч нерсе дебейт, жумушка чыга бер деди, дейт да, ошо жаңы эле күйөөгө чыгып анан кийин айтып, андай ишиң чатак экен сен. Ошондой кайненеден корк, себеби ошол унчукпай жүрүп сени кетирет. Бир күн катуу айтат, бир айтканда. Бир айтканда кетти эле айтат. Келип оңдоп коеюн дебейт. Мына ошондойлор туура эмес да, алар башкарбайт. Алар ойлойт да, өзү эле даяр болуп келбейби деп. Жок, мына урматтуу кайненелер, эч качан кыз 100% даяр болуп келбейт. Ошо келген кызды жакшылап, гайкаларын ордуна коюп, өзүңөрдүн шартыңарга көндүрүп, ошо кандай кааласаң, дал ошондой иштеткен эмес. Мисалы, өзүнүн дери бар экен, өзү деле жакшы билет экен, ал туура эмес. Могу күйөө да, кайнене да эч качан жаңы келген келинди өз билгениңди кыла бер дегенге туура эмес да. Анда кийин өмүр бою өз билгенин кылат. Келгенден баштап башкарыш керек. Жанагы бизде баланы жашынан, катынды башынан деген келген күндөн баштап башкарыш керек. Андай кылба, мындай кыл. Чайды мындай сал. Чайды мындай кылып кел ысыгында. Кантип келе атасың? Мына ошондой. Убагында. Анан убагында, мисалы, жай кылып атса, урушуш керек. Эмне үчүн жай кыласың? Ушуга байланыштуу суроо бар экен, эгер ата-энем аялым дейт, ата-энеме жакпай атса, ата-энем кетирүүгө мүмкүн укугу барбы дейт. Бирок мага жагат дейт. Ооба, укугу бар. Ата-эненин укугу бар. Мисалы, балага
бала сүйіп атат да, сүйіп атат. Жаш үйленген, анан сүйіп атат да, эле бул сезим да. Бирок бул каташылыктарын көрбөй, сүйүүдүн көзү көр дейт да, көрбөйт. Каталардын көрбөйт. Ал эмес мисалы азыр жигиттер кетти, туура айтып атпайбы? Эми бул туура айтып атпай дей берет да. Ата энеси көрүп тур, бул туура эмес айтып атат. А бул айтат, туура айтып атпайбы? Туура эле кылып атпайбы? Дей берет да. А чынында жаш бала билбейт. Анан ошон үчүн ата эне жанагындай келин жарабай турган болсо, оңолбой турган болсо, мисалы эч нерсе жарабайт, айтсаң деле жарабайт, мындай кылсаң деле жарабайт, андай болсоң деле жарабайт, айтсаң деле жарабайт, кылбайт да, кыла албайт. Анан ошондой болсо анда кутулуш кетирсе болот. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биз бир нече көз ирмемдерден соң сиздер менен кайрадан жолугушабыз. Бизден алыстабай, биз менен болуп туруңуздар. Dini баяндар, сабактар, чечимдер, суроолор жана жооптор. Булардын баары Каухар радиосунда. www.chekit.Kauhar.kg. Аян телеканалы сиздин чөнтөгүңүздө. Мобилдик телефонуңуздан каалаган учурда жана убакытта www.chekit.Ayan.kg сайтынан көрө алыңыздар. Урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер насихат көрсөтүүсүн көрүп жатасыздар. Кызмат достордо мен Айжамал Каразак кызы жана Дилмүрөк адеп ахлак маданият борборунун мүдүрү Өзбек Ажы Чотонов менен биргеликте бүгүн биз кайын журт менен болгон мамиле деген теманын тегерегинде сөз кылып жатабыз. Агай уланта кетсек, бизге мындай дагы бир суроо келген экен. Ата энем экөө бир убакта чакырды дейт. Аялынын ата энеси менен өзүнүн ата энеси бир убакта конокко чакырыптыр. Кимдин сөзү улуураак, кимисине биринчи барышым керек дейт. Чынында мындай да эми алыс жакта жүргөн болсо, анан кийин чакырып атса, биринчи эркек киши үчүн ата эне. Өзүнүн ата энеси. Келин үчүн, эркек үчүн эркектин ата энеси да, улук. Мисалы, бир маселе, талаш маселе болсо, ошо талаш маселеде ата эне жак, өзүнүн ата эне жагы ошол жакты караш керек. Өзүнүн ата энеси жакыныраак да, эркектин. Мен мисалы могу нерсени айтып коет, мисалы кыз киши бир үйгө келгенден кийин ошол жерде чыдаш керек да. Кандай болсо да. Мисалы кээде чынында кайнене өтө гайканы катуу бурап жиберет. Кээде катуураак урушуп коет. Кээде мүнөзү чатагыраак болот. Ошондой болгондо чыдай бериш керек да. Мен бир жолу келип, ушу бирөө айтат да, ушу мен кантем ушинтип атат. Анан мен айттым, сенин кайненең канча жашта десем, 70-те айтам. Эми бир 10 жыл чыдабайсың, все өлөт, анан сен хозяйка болосуң. Эдем менен күлөт да, эчине айтат. Ошондой да, чыдаш керек. Баргандан кийин болду, чыдаш керек. Анткени ошол кайнене апаң деле урушкан. Мисалы мындай да, кыздардын көбүнүн ата энеси деле оңуп калган эмес да, мындай. Орточо эле болгон. Урушкан, улам эле ар нерсени алып бере берген эмес. Тим эле улам эле жазап эле эркелетип жүрө берген эмес да. Андайга чыдаган дагы кайнесине чыдабайт. Ошондойго чыдаган, ошол жерде шарттарда. Анан ошондой адан жакшыраак шарт болсо да чыдабайт да. Ата эне деле урушкан. Ата эне мисалы канча ата энелер бар, арагычы эле кыйкырышып эле, өкүрүшүп эле, ушинтип эле кубалашып эле жүргөн да. Ошол жерде чоңойгон кыз
анан башка жерге барса почти ошондой эле шартта чыдабайт да. Менин кайненем жаман, менин күйөөм жаман деп. Мына ошо нерсеге чыдаш керек. Анан ага дагы бир суроо, көпчүлүк учурда баягы кыздын ата энеси мындай кыздынын жашоосуна киргизишкендер көп болот экен да. Мисалы команда берип, бияка баргыла, тияка баргыла, андай жасабагыла, андай үй салбагыла дегендер бар экен, кеңештерин беримиш. Алар ойлойт эми жакшылык каалап атабыз деп, бирок мындайча айтканда эки жаштын жашоосуна кийгилишип атышат да, ошол тууралуу. Мына кайын журт тарап кийлигишпеш керек. Мисалы биринчи кызыңды берерде жакшылап кара да, ким көрүп атканын. Багалабы, багалбайбы деген сыяктуу. Кара да, нормальный адамдарбы, орточо эле адамдарбы, мына элдердей эле. Андан кийин кийлигишпе. Кандай саясат жүргүзүп атат, кандай тамак жеп атат, кандай кийинип атат, кийлигишпе да. Болду. Орточо жашап атса кийлигишпе. Келип, силер элдин баары Москвада жүрсүлөр, дагы эле берде жүрсүңөрбү? Элдин баары бизнес кылып атат, сендер эле бизнес кылбайсыңарбы? Дегендер. Анан кийин кызым кел, мына жерге базар, чоң базар бар, кел ошо жерде иште деп алып туруп кызын алып кетип калгандар. Кызын улам чакырып бергендер. Кызынын үйүнө улам эле эжеси келе берет, сиңдиси келе берет, дагы бирөө келе берет, шпиондор, агенттер келип алып калган баары жеткизип бара берет. Мындай болуп атат, тиерди минтип атат, кайненеси минтип койду, анан бунусу минтип койду, ушинтип. Мына ошонун баары кийлигиштүү да. Эч кийлигиштирбеш керек. Кайын журттун адамдары өтө чанда келиш керек да. Келбеш керек күйөө баланын үйүнө. Анткени агент, шпион. Акын кете берет да кабар. Ошондой нерсеге жол бербеш керек. Келип кызына акыл үйрөтө бербеш керек. Мына акылды күйөөгө чейин үйрөт. Даярда. Даярда, жакшылап даярда, ошого чейин үйрөт. Андан кийин үйрөтпө. Анан эгерде мисалы угуп калса, ошо кызы тиякта туура эмес кылыптыр. Кызы кайненесине каяш айтып атыптыр. Анда учуп келип туруп, кызынын гайкасын жакшылап бурап туруп, апазы. Анан кайра тез кетип калышат да. Ошол жерде түнөп албай, ошол жерден тез бир сааттын ичинде гайкасын катуу бурап анан кийин кош деп туруп кетип калышат да. Мына илгеркилердин салты ушундай болгон да. Илгеркилер нарктуу болгон, салтты жакшы билген, жашоону туура түшүнгөн, мына ошолор келип кызын карап турчу да, кызы кандай мамиле кылып атат. Байкап. Байкап ошол кызынан бир кабар келсе, учуп келип, көрүнбөй келип туруп, тез кызынын гайкаларын бурап анан кайра кетти да. Мына акылдуу энелер ушундай болгон. Азыркы энелер келип, күйөө баласын, кызын эмес, күйөө баласынын каталарын издейт да. Кемчиликтерин, каерде эмне кемчилиги бар. Кемчилик деле эмес, мисалы жөнөкөй эле жашап атса, жөнөкөй эле адамдардай эле. Болду, келип тийише берет, кийлигише берет. Мисалы мына азыр ушундай бир эме болуп атат, барып үйүндө жашап алат экен, баары эле кире берет экен. Келип жашай берет экен, кайнелери жашай берет. Кайнэжелери жашай берет, кайнаталар кирип алат экен азыр. Керек болсо. Мисалы мен айтам, кайнатаңдан эч нерсе алба дейм да, мен жигиттерге насихаттайм. Эч нерсе алба. Кийин бир нерсе алсаң, менин атам баккан дейт да. Анан ошол, мисалы үй салып беремиш дет, үйүн салып атса келип жардам берет да. Анан тиги күйөө бала ойлойт да, жакшы болду, мага салам, рахмат. Анан карасаң өзү келип кирип алат да. Тиги бир нерсе дей албайт, анткени тигинин үйү болуп эсептелинет. Болду, келип, мисалы, анан мисалы үй алып берип коет да. Кызыма үй деп. Кызыма үй алып. Ошондон баштап өлдү да иши. Болду, сен капканга түштүң. Келип сүйүнүп, кайнатасы берген үйгө кирип алат. Анан кийин болду, сөзүң кыска, кызына эч нерсе айтпайсың. Бир нерсе айтсаң, кызы айтат, кызы, бул кимдин үйүндө жашап атканын билесиңби сен? Чык бияктан. Мен ошо ата-энелерге айтам, кызыңарга бербей эле квартира. Бердиң, кызың сал эле күйөө балаңан өйдөрөк болду, иш бүттү. Теңсинбей алат да. Теңсинбей калат, кемсинте берет, тепкилей берет да. Мисалы эркек киши канча бийик болсо, аялынан ошончолук сыйлай берет. Эч качан унчукпайт да. Мен дебейт.
аял киши кичинекей бир нерсе жасаса, о мен атам, о мен энем кылды, мен атам кылды дей берет да, менин туугандарым кылды. Сен эч ким эмессиң. Мына ошон үчүн айтам, алыс болгула. Алыс, кайната кайнене да алыс болуш керек, күйөө баладан, кызынан. Такыр жол болуш керек. Такыр, мына сый ошондо сый. Алыскы бир кишидей болуп жолу болуш керек. Такыр жакын болуш керек. Агай, Проблемаларына да көп киришпейт. Мына өзүнүн баланын, күйөө баланын, ошо жана кыздын, кайын журтун өздөрү карасын. Мисалы, келин ооруса ким карайт? Келин ооруса ошо кайын журт тарап карайт да. Больницага ошолор барат, больницага ошолор алып барат, ошолор төрөт үйүнө алып барат, ошолор карайт да. Анан кийлигишип бербеш да. Мисалы келип, кызы төрөсө эле келип туруп, кызы боюна бүткөн намаштап эле кайынына кирип алат да. карашам деппи? Карашам деп. Анан ошентип жүрүп, үйүнө кирип алат, анан күйөө бала качып чыгат да, батпай. Ошол нерседен аябай абайлашат. Агай, суроо келиптир, 3 келинбиз дейт, анан үчөөбүз тең бир үйдө жашайбыз дейт да. Кайната кайнелер менен чогуу турушат экен, анан үчөөбүз тең ата энебиз бөлгүсү келбейт дейт. Ушул туурабы дейт. 3 келин бир үйдө жашагандыгы. Эгерде үй хан сарайдай кенен болсо, бүт баарына жетип атса, анда жашай берсин анда. Эмне бөлүнөт? Чынында мына бөлүнгөндө чынында келин утулат да. Анткени мына баланы багыш өтө кыйын. Булар ойлоп атат, биз өзүбүзчө болсок, Жыргайбыз деп, өзүбүзчө эле мына саясат жүргүзсөк жыргайбыз да. Чынында аябай кыйын. Жана баланы ошон үчүн эмне үчүн урушат? Ошон үчүн урушат. Анткени баланы багыш кыйын, экөөнүн күчү жетпей калат да. Мисалы, эркек киши бир 15 мүнөт, 20 мүнөттөн нээрип чыдабай баштайт да. Анан аял киши жок, карма дей берет да. Мен эртеден кечке отурам го деп. Кайнене болгондо, кайнене чарчабайт. Жана кайны сиңдилер чарчабайт. Кайра көтөрүп, уламлап көтөрүп жүрөт, эркелеп өтөрөт. Ошо кайны сиңдилери. Жанагы кайнене чарчабайт да. Аябай жакшы көрөт неберени. Мына ошолор эркелетмек, ошолор карамак, келин аябай разгрузка болмок да. Агай, ушул кайын журт менен болгон мамиле деп тема койдук. Анан көпчүлүк учурда ушул келин менен кайын сиңдинин ортосундагы мамиле тууралуу дагы айтып кетсеңиз, сиз көп айтып каласыз. Келиндер жана кандай дедиңиз эле? Жеңелер да. Жеңелер, мастер производство. Ошолор кайын сиңдисине мурда илгери кандай болчу? Тарбия берип, өзүнүн үлгүсүн көрсөтүп, кайын сиңдилер жеңеси кандай болуп келип, кандай кызмат кылган болсо, турмушка чыкканда дагы ошону мындайча айтканда копирка кылып туруп, ошондой мамиле жасашчу да. Бүгүнкү күндө мына ошол жок болуп калды деп айтып жүрөсүз, ошол тууралуу да айта кетсеңиз. Ошо мисалы, келин айттым го, келин өз киши да. Келин өз киши. Келин эң чоң бир ролу ошол жеңе катары да. Жеңе катары кайны сиңдилерге, кайнелерге үлгү да. Ошо үлгү, жанагы устаз да, устаз. Себебен эне ал этаптан өтүп кеткен. Мына эртең күйөөгө чыга турган кыз үчүн жеңе үлгү да, кантип кыймылдап атат, кантип чуркуп атат, кантип кайнене менен мамиле түзүп атат, кантип күйөө менен, мен айтам, Мыкты мектеп, боксташып атат, мисалы мен айтам да, кантип боксташып атат, кантип ошол жанагындай амалдарды колдонуп атат. Ошонун бүт баары сабак да, кайны сиңдиге. Анан жакшы болсо аябай ошол кайны сиңди бактылуу да. Ошол жеңе жакшынакай тарбия көргөзүп, жакшы үлгү көргөзүп, илгерки жеңелер өздөрү ошого күйөө таап, акырын качырып жиберип, акырын качырымыш этип жиберип, тигилерге айтат да күйөөнө, мына эмнеде, монуга бербейлүү, мына кызды, мына тиги ушундай бар. Тетигин туурлап, туурлап туруп, анан уюштуруп туруп, анан жөнөтчү да. Ошо жеңелер. Анан жигиттер да жеңелерден сурашчу эмес беле? Тиги кайын сиңдиси менен тааныштырып койбойсузбу деген сыяктуу. Ошол посредник, ошол уюштургуч. Мисалы, эже сиңди андай кылбайт да. Эже сиңди андай ишти кылбайт. Жеңе эң подходящий ошол ишке ылайыктуу. Ошонун ролу болчу да илгери. Мына ошол кайны сиңдини чоңойтуп туруп, анан кийин даярдап, жана практика жүзүндө көргөзүп, мисалы, ошо баланын жалаягын жуушуп, ошо баланы көтөрүшүп, ошо баланы багышып отуруп, уже даяр болуп калган да. Ошо жеңе аябай сонун үлгү болгон да. Мына азыркы жеңелер
тилекке каршы жок. Качкан, үйдөн безген. Бәрі өзүнчө квартирага барып алган, балдарын детсадка берип салган. Кайнысиңдиге эч кандай үлгү жок. Кайнысиңдиге таасир жок, эч нерсе жок. Кайнысиңди өзүнчө эле калып калды. Тилекке каршы мына ошондой болуп калды. Биздин салттар бузулду, наркыбыз бузулду, биздин жашоо образыбыз бузулду. Мына ошон үчүн бактысыздык, мисалы чын эле кызыбыз үйрөнөйүн десе кимден үйрөнөт? Эч кимден үйрөнө албайт азыр. Жок үйрөнө турган. Мисалы эне ошол убакта картайып калган болот да. Эне тескерисинче картайган убакта күйөө менен калжаңдашып, кыйкырышып, айкырышып, сен деп жакалашып калган убак болуп калат да. А жана жаңы келген келин ошо жанагы чоңоюп бараткан кыздарга аябай сонун үлгү болчу да. Ошол жанагындай сүйүүсү да, мамилеси да бүт баары үлгүлүү болгон да. Анан тилекке каршы ошол нерсе жок. Анан ушул нерсе болот да. Мисалы мен дагы бир нерсе жанагы эжелери келип ошо келиндин эжелери кийлигишип өргөнү атасын апасын да айтпайт. Кеттик деп Москвага алып кетип калат. Кеттик деп үйүнө алып кетип калат. Улам эле ден рождение дей берет. Анан жанагы сөлдөргөн күйөөлөр бар, аялдар бар азыр. Эч кандай бир бийлиги жок. Ошол жерде жанагы эжелери бийлик жүргүзгөн. Келип алып, жакшынакай жашап аткан жерге келип эле, силер эмнеге мындайсыңар? Силер эмнеге элдей болбойсуңар? Мына ден рождение келбейсиң. Анан башка дейт, буякта байкуш араң үйүнө оокат жеткизип атат да. Мисалы кечке чейин иштейт, анан тапканын алып келип, ошо оокат кылып жүрсө, келип тияктан ден рождение о бир 300 километр барыш керек. Айка. Анан ар бир ден рождениеге бир 5000ден чогултуш керек экен. Анан өткөндө бирөө айтат, мен кайын эжелерим эмес, өзүмдүн апама алып бере албай атам алтынды. Анан булар келип ушу 5000ден чогулду бажалар. Булар келип мындай бажалар деп айтат экен да, мындай эжелерибиз ушундай биздин шартыбыз бар деп алып, анан кийин 5000ден чогултуп, ар кимибизине келип сөйк алып берип, ушинтип берет экен да. Анан кийин мен барбайм дедим дейт да. Анан барбайм десе, эжелерге алып кетип калыптыр. Бузуп карындаш. Анан кийин аябай чоң жаңжал болот да. 2 ай, 3 ай жок. Келин алып кетип койгон. Анан кийин ошо бала айтат да, мен анда башка үйлөнөм, алып келбегиле деп. Мына ошондой деңгээлге чейин кийлигишүү болот да. Келип эжеси, жездеси келип алып кетип калат дейт да. Анан мына ошондой нерсени эч кандай жол койбош керек. Дагы бизге агай суроо келиптир. Аялым күнүгө эле үйүнө кете берет, кантип токтотсом болот дейт. 2-3 айлап ошол жакта жатып алат дейт. Мен бир окуяны айтам да. Бир киши үйүнө дайыма барсам эле жок. Аялы. Кана үйлөн. Ой, жакта. Анан кийин бир айдан көзүмдө кана жок. 2 ай 3 ай өтүп кетти. Анан кийин досум ушуда үйлө сен үйлөн. Бул сен кандай? Сен үйү бар десе үйүң жок, үй жок десең үйүң бар. Кана отур машинага. Мен сага азыр барасың, барып туруп айтасың. Эртең азыр барбасаң, эртең бүт буюмуңду эшикке чыгарып салам да. Келбе деп айт. Азыр. Анан экөөбүз бардык. Анан барып мен күтүп турам, анан кийин кирип, кайра бир 15 мүнөттөн кийин чыкты. Анан кана десем 3 күнөн барам деди. 3 күн эмес дедим, азыр. Же азыр же келбей эле кой айтты. Бар. Эгерде чыкпаса, сен коркпо, мен үйлөнөрөм сени. Анан кийин кирип аны алып чыкты. Ошондон баштап кайынына келбей турган болду үйгө. Коркуп, Эми 4-5 балалуу болуп калган, эми бир 35-40га чыгып калган кишинин 35-40дагы аял 4-5 балдар уже чоңоюп 15-16га жакындап калгандар да. Анан эми ойлонбойм, мен 4-5 балам болсо, апа сен мени эмне кыласың эми? Дебейби? Жок, ошо кетет. Анан айттым, азыр чыкпаса келбесин, болду. Бүт буюмун эшикке чыгарып сал. Мына ошондой болуш керек. Кетесиң, буюңду алып кет.
Эми могу эки куданын ортосундагы мамиле дагы бул чоң маселе экен да. Мисалы көпчүлүк учурда баягы той болот экен, аябай чоң той бергенде кыз тарап болобу же болбосо эркек тарап болобу баягы таарынган учурлар көп кездешет да. Мага мындай жоолук салып койду, мен ага кымбатыраак буюм берсем ал мага арзан буюм берип койду деп баягы таарынычтардан улам. Кыз тарап болсо кызын бузуп, эркек болсо эркек жакты бузуп, ошол эки жашты ажыраштырып ийгенге чейин жетишет экен да. Жөнөкөй эле бир болбогон материалдык себептерден улам. Мына ошол эки куда жөнүндө дагы айта кетсеңиз, мамилеси кандай болуш керек? Бири-бири менен аябай катташта болуш керекпи же алысыраак болгону жакшыбы? Бул жерде адилеттүүлүк болуш керек да. Мисалы, калың бергенде ошо калыңга ылайыктуу сеп берет да. Же адам көбүрөөк Керек болсо, керек. Анткени тиги калыңды бүтүндөй кызга андан тышкары ата эненин кыз үчүн үлүшү деп беришет да. Мисалы, биз балдарыбызга үйдү берип атабыз, үй куруп берип атабыз, жардам берип атабыз да үй курганга. Кыз киши кеткен бойдон эч нерсе жок болуп калат да. Анан ошон үчүн сеп деген ошо кызга ата эненин белеги да. кыздын үлүшү болуп калат турбайбы? Ооба, кыздын үлүшү деп берген да. Өзү шариятта жок. Кыргызда салтыбызда бар дайым. Биздин салтта бар, бирок жакшы эле салт да. Мисалы, мына эртештикте жана кенжеге бергени аябай ушунча көп миңдеген төөлөр менен анан кийин атан төөнү берди да. Жанагы өзү жакшы көргөн жанагы көкдө өзүнүн жакшы көргөн төөзүн эч кимге бербей турган төөзүн берди да. Кызына кошуп, Анан кийин жанагы саказын берди да. Ошо эч качан эч кимге бербей турган саказын ошо берди, саказын эртештикке ошо кенжеге да. Анан ошондой анан кийин мелочтетип, ошо кыздан пайда көрөм деп, ошол тойдон бир пайда көрөм дегендер бар да. Мына ошондо ошо жанагы жаңжалдар чыгат да. Мисалы, кыз тарап ошо кызым бактылуу болсун деп эметпешет да, мындай майда чүйдө үчүн кийлигишпеш керек. Тиги эркек тарапта мындай оор басырыктуу болушат да. Мен аябайм, мисалы, келин аябайм, бирок сен жакшы келин болуп бер дегендей мааниде болуш керек. Анан мейли анысы ушу келин жакшы болсо болду. Мына ошондой болушат да. Эмесе азыр жанагындайлар бар, ошо тойдон да бир нерсе пайда көрсө, ошо кызынан да бир нерсе пайда көрсө дегендер бар. Мына ошолор бузат да баарын. Мисалы, жанагындайлар бар. Ой, бизге бербей эле койгула. Биз деле сеп алып барбайбыз деп. Бул да туура эмес. Силер калың бербей эле, биз сеп бербейли деп. Биз мынагу убарачылык, бул ошо салт атайын, ошо жана туугандыкты байлаш үчүн. Ошол нерсе бекем болуш үчүн жазылган нерсе. Ошо канчалык көп убара болгону, ошонун баары ошол үй бүлө бекем болсун, кудалар бири-бирине жакын болсун. Ошон үчүн жанакы салттарыбыз бар турбайбы? Эшиктер көрмөй, анан ата көрдү деген сыяктуу баягы бири-бириникине бара берет эмеспи той болгондон кийин? Ооба, анан бирок өтө да көп бара берген да жакшы эмес да. Ар бир день рождения деп эле чакырып берип, сый болуш керек. Куда менен кудагыйлар сый болуш керек. Чанда көрүнүш керек. Анан тиякта бир проблема болсо кийлигишпеш керек. Мейли чечип алыңыз өздөрү деп сабыр кылыш керек. Ошондо жакшы болот да. Бир гана сыйдын үстүндө көрүшүп, анда санда көрүшүп, анан келип алып, менин кудам мени кой сойбой койду. Мен барсам кудам жылкы сойбой койду. Анан мындай кылып койду, анан жанагындай китайский чапан кийип койду. Китайский көйнөк кийип койду деп, мына ушундай мелочь нерсе, анан өзгөчө аялдардын жанагындай сөзү үй бүлөнү бузуп коюшка алып келет. Мисалы, муктаж эмессиңби ага? Сен күйөө кайын журтуңда куда жок деле жашагансың. Кудадан пайда көрбөй эле кой. Кызың кетип атса, наоборот, сүйүн, мына бир киши сенин мойнуңан түшүп атат. Кызың сени уят кыла элегенде кетип атат. Ошо мисалы, кызың келип сенин үйүңдө жүрүп алып туруп, анан жигиттер менен жүрүп атса, анан бирөөнүн боюна бүтүп алса, кандай шерменделик да, элдин алдында белдин бетине карабай. Ошон үчүн кызың аман эсен жакшына кетсе сүйүн. Бирөө табылды, мына ушу менин кызымды бага турган, карай турган бирөө табылды. Мынагу
күйөө баланы жана сыйлаш керек дегени ошо менин кызымды бага турган бирөө, менин кызымы мага окшоп мээримдүү карай турган бирөө табылды деп Жакшы көргөн. жакшы көрүп, ошого мүмкүн болсо бир нерсе берип жиберип, анда жанагындай эме кылбай, мен сага бердим эле дегендей. Анан чоң нерсени бербей эле коюш керек. Себебинде адамдар келип, мен сага бербедим беле, бул күйөө баланы биз бакпадык беле дейт да. Бир кичинекей бир сан берип жиберсе, бир койдун санын. Беле, Өмүр бою айтат. Бакпадык беле, бул семирип кетти биздин эмебиз дегендер бар да. Андай бербей кой да, бербесең. Мисалы төш берчи, кызына төш деп. Сөз ташыбай төш ташы деп. Ошондой. Анан жана анча-мынча бекитип койгон майыңды, куртуңду берип жибер, набат бир нерсең да. Бул анан башка бербей эчнесең. Дагы бир суроо бар экен, агай. Кайненемдер төрөбөйсүңдер, бизди кыйнай берген аз келгенсип, ажыратканга аракет кылып жатат. Эмне төрөбөгөндөр өмүр бою кор болуп өтөбүзбү деп суроо бериптир. Бул чынында бул аябай чоң эме да, бир Маселе. маселе. Чынында төрөбөгөндө тиги ата-эне да ойлоп атат, менин балам эми тукуму жок калабы. Алар да түшүнүш керек, Деп ошондой болот да. Ошон үчүн мына кыздарыбызды жанагындай мини юбка кийгизбей, жука бир кийимдерди кийгизбей, аябай калың кийгизип, ден соолугун караш керек. Мына бутуна жанагындай мода эмес, жылуу кийим кийгизип, кабат кийим кийгизип, ошого суук тийбесин, ошону жакшылап караш керек. Чынында оорукчал болуп калган. Мына бизде ушундай бир жаман кемчиликтерибиз бар да. Карап көрүп, анан кийин ооруп калса, алып барып таштап салмай, кетире бермей, же таштап качып кетип калмай, мына ушундай бар да. Ошон үчүн биз жанагындай кыздын ден соолугун жакшы караш керек да. Өз кызды деле, баланы деле аябай жакшы караш керек. Шарият боюнча кайнене келинди башкарса болобу? Менин аялымды ким башкарыш керек дейт. Шарият боюнча баланын энеси башкарган укугу бар. Шарият боюнча бала да, анын аялы да моюн сунуш керек. Бул жерде бул суроо берилген себеби көпчүлүк аялдар ойлойт экен, мен күйөөмө гана баш ийишим керек, күйөөмдү гана угушум керек, жана бир жака барганда күйөөмдөн гана уруксат сураш керек деп айтат экен да. Мындай кайнене деген сөз айтылбайт. Ошондуктан бул суроо баягы кандай чечимленишин билбегендер бар болуш керек. Бирден мисалы кээ бир молдолор өтө жумшак айтып берет да шариятта. Ачында турмуш өзү жумшак эмес, турмуш өтө кыйын. Анан шариятта ата-эненин укугу бар, кетир дегенге укугу бар. Мисалы мына Умар разияллаху анху айткан баласына кетир деп. Анан баласы кетирбей келип пайгамбарыбызга мен эмне кылайын, атам өзү алып берген, эми кетир деп атат десе, кетир деп айткан. Мына мисалы далил. Абу Бекир кетирген келинди. Абу Бекир келинин кетирген эмне үчүн дегенде, бул аябай жакшы ырдайт экен. Анан балам ошонун ырдаганына кызыгып, намазын жакшы окуй жатат деп ошенткен да. Анан Ибрагим алейхиссалам, Исмаил алейхиссаламга келгенде, ошо келинди көрүп эле, биринчи келин көргөндө эле Исмаил жок экен да. Келинге айтат, Исмаилге айтып кой, бир аксакал келди, салам айтты, эшиктин бозокозун которуп койсун деп айтты деп. Анан Исмаил келип укканда айтат, ал менин атам, бозокону которуп кой деген сен экенсиң, сен ата-энең менен кет дейт да. Анан башка келин алат да, башка аял алат. Анан кийин Ибрагим алейхиссалам кайра келсе, жакшы келин дейт да. О, келиңиз. Анан Исмаилди мактап дейт да. Биринчиси Исмаил эптеп жүрү да, эч нерсе кадап келбейт да деп баласын жаманда дейт да. Анан Ибрагим алейхиссалам кетире дейт да. Мына ошондой нерсе бар. Анан мисалы ата-эне деле, мен айтпадым, жанагындай орточо киши болсо, биздей эле киши да. Ошол кудалар деле биздей эле киши. Алардын деле анча-мынча кемчилиги бар, анча-мынча жакшылыктары бар. Анан ошо биз караганда көрөбүз да, мендей эле экен, кой берейли. Мендей болсо менин балам корулбайт деп. Мына ошон үчүн алар деле көрөт. Келип туруп караса баласын сыйлабай жатат мисалы. Келин. Анан кийин баласын сыйлабагандан кийин ата-эненин ачуу келет. Эмне үчүн менин балам сыйлабайт бул деп.
Анан ошон үчүн жанагындай кетсин деп айтат. Кыска 2 мүнөттүк убактыбыз калыптыр. Кыскача токтолуп кетсеңиз, жакында эле мен угуп калдым, чоң эле бир молдолорубуз бизде Кыргызстанда эле айтып атат да, келин сиздерге кызмат кылганга милдеттүү эмес деп айтып атат да. Ал өзүнүн каалоосу кызмат кылса ага сооптор жазылат, кызмат кылбаса эч кандай күнөө болбойт. Ал силерге кызмат кылганга милдеттүү эмес, ал силерге кул болуп келген эмес деген кептерди айтылыптыр да. Ошентип чоң молдолордун көбү ушинтип атат да, алар аялдарга жакшы көрүнүшөт да. Чынында андай эмес. Кол чаап ийдик чын эле укканда. Ал эч туура эмес. Мисалы мына келиндер да биздин эртең эле ошол ролго келет да. Анан кийин карап көрсөң, анан келин тилиң албаса кандай болосуң да? Кандай акыбалда болот да аял киши? Келин тил албаса. Мына шарияттын эң чоң нерсеси бул ата-энени ыраазы кылгыла деген. Ата-энени ыраазы кыл деген ушундай келин алып кел, ошо ата-энени ыраазы кылып тургандай кызмат кыла тургандай. Өзүң да ошондой кызмат кыл, и аялың да ошондой кызмат кылдыр. Мына ошондо бейишке барат дейт. Мына ошол бизге чоң эреже болуш керек да. Көрсөтүүнүн аягында биздин демөөрчүлөргө терең ыраазычылык билдирип кетели. Урматтуу теле көрүүчүлөр, эгер сиздер ыңгайлуу айымдар, ыңгайлуу кийимин кааласаңыздар, анда Сары Шоп бутигине кайрылыңыздар. Жана ошондой эле биз өзүңөр көрүп турган дасторконубузга бизге тигип берген Жылдыз айымга терең ыраазычылык билдиребиз. Телефон номерлери 0555 45 44 86 номерлерине түз байланышка чыгып, буйрутма менен атайын булгаардан жасалган дасторкондорду тиктирип алсаңыздар болот. Кайталай кетсек, Жылдыз айымга барсаңыздар болот. 0555 45 44 86. Бүгүн биз кайын журт менен болгон мамиле тууралуу сөз кылдык. Кызматтыңыздарда мен Айжамал Каразак кызы жана Дилмүрөк Адеп Ахлак Маданият борборунун мүдүрү Өзбек Ажы Чотонов болду. Эмки көрсөтүүдө жолугушканча сак саламатта туруңуздар.